Абыт Момунов өз үйүндө багып келген сисарка канаттуусу картошканын негизги зыянкечи катары таанымал. Колорадо курту менен тамактанган жалгыз канаттуу. Мындан улам айыл чарба өсүмдүктөрүн химиялык жол менен дарылабай, ушул сыяктуу альтернативдүү жолун тапсак, ден соолукка пайдалуу түшүм алат элек дейт айылдык чарбагер. Жей турган паренде бир гана шу паренде жейт экен, башка паренде жебейт экен. Же сапсык жыты чыгарабы, же башка неме чыгарабы, башка канаттуулар жебейт экен да. Единый ушул сисарка деген тоок жейт экен. Бул дагы колго үйргөнү бакма болуп азыр биздин Кыргызстанда дагы көбөйүп атат. Биз картошка эккен жерлерге апарып койсоң, дыйканчылыкка эң жардам. Экологический жактан таза, анан картошкадан жүк түшпөгөн, курт түшпөгөн таза картошка аласың. Жаштайынан канаттуулардын түрүнө кызыгып, өз алдынча түтүн булаткандан тартып эле үйүндө 10дон ашуун аркандай түрдөгү канаттууларды багып келет. Алардын арасында өзүнүн кооздугу менен белгилүү тооз куштары да бар. Негизги жумушу дыйканчылык болгондуктан бул канаттуулардан киреше табууну да ойлоп болгону айылдаштары короосундагы куштарды көрүп, жаратылыштын бул түрү менен таанышып турганы анын негизги максаты экен. Бул жашап аткан жерим мына мектепке дагы жакын. Бул балдар сабактан чыкканда, жосон бош убакытларда келип, тоокторду карап бирсиздер өздөрүчө зоопаркка баргандай келип тамаша кылып кетет. Жаратылыштагы болгон жаныбарларды көрүп, көзүн курчутуп, ошону менен таанышып кеткен окуучуларга дагы, адамдарга дагы жакшы нерсе да бул. Бу кишинин короосудан көп жаныбарларды, канаттууларды көрөбүз. Өтө сулуу канаттуулары бар. Өздөрүнчө үн чыгарып, өздөрүнчө көрк берип, бир адам жанынан өтүп кете албай калат да, кооздам жаныбарлары, канаттуулары. Абыт Момуновдун канаттууларга болгон кызыгуусун үй бүлөсү да колдоп келет. Эң негизги жардамчысы өмүрлүк жубайы экен. Жолдошум үйдө болбогон учурда жоопкерчиликтин баары мага жүктөлүп, азыркы учурда короодогу бардык канаттуулардын сырын үйрөнүп калдым дейт Мархамат Шайматова. Бир үйдө жашагандан кийин арабаны бирдей татыш керек да. Күйөөң кайсыга кызыкса, сен дагы ошого кошумча болуп, ошолорго жардам берип, ошолорду карашат экенсиң. Бир жака кетсе, бир нерсе кылса, ошол дайыма эле өзүм жемини берип, сууну карап, өзүм карашып турам. Боса турган эме болуп турган болсо, жумурткаларын бастырып, чөжөлөрү чыкканда, чөжөсү чыкты, мындай болду деп бардыгын айтып берип, эме кылып турам. Жардам берип турам да. Баткендин Актурпак айылынын тургуну Абыт Момунов келечекте канаттуулардын түрүн мындан да көбөйтүүнү максат кылат. Алардын арасында төө куштарды да алып келип баксам дейт. Нургазы Жайнаков, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү. Төө куштан алып келип, ушу Баткен жергесинде эми өстүрүп көрөйүкчү.